Эми любой эле кыз баланын максаты, ой максаты, пикири ошол болсо керек деп ойлойм да. Биринчи ошо ата энесин Алланын алдындагы парыздарынан куткартыш, ошого жардам кылыш. Биздики деле көп жылдан бери ой максатыбыз бар болчу. Умрага, андан кийин ажылыкка жиберсек деген. Азыр ошонун бир учу, бир бөлүгү ишке ашып, Аллага миңдеген шүгүрлөр болсун, ишке ашып, мына санап отурабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мындай сезимдерди ар бир ата энеге айтат элем. Ар бир ата эне ушундай балдар алып келсин, келиндери кошулуп келсин деп тилейт элем. Биз дагы балдарым Айнекстан жиберди, биз чалым экөөбүз балдарым алып келишти. Биз биринчи вообще барбайбыз. Кой экөөңө дуабызды бердик, барып келгиле. Мен баса албайм силерге, биз зыяндык кылабыз, силердин кол бутуңарды байлайбыз деп көнбөдүк. Аллахым чындап чакырган экен, Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Мединага келгенибизде сезимдер өтө башкача сезимдер болду. Энди аны сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Жакшы, бардыгы жакшы. Меккеде дагы жакшы. Биринчи кирип умра кылганыбызда ыйлап жибердим мен. Алла Таалага, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдарга, адам аталарга бардыгыга дуа кылып, балдарыма, Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге, биздин ажыларга, президенттерге дуа кылдык. Айнекстан компаниясына неме кылдык. Ошолор себепчи болуп, ошолордун атынан биз келип отурбайбыз. Балдарым өздөрү келгиси келбей бизди алып келиштилер. Балдарыма рахмат, Алла ыраазы болсун, өмүрлөрү узун болсун, балдарым менен бактылуу болсун. Неберелерим ажы болсун, кары болсун, алым болсун. Эң жок дегенде Мекке Мадинага келип имам болсун деп тиледим. Небере кыздарым бактылуу болсун, хафиза кыздардан болсун деп дуа кылдым. Үй бүлөбүзгө ынтымак берсин, береке берсин Аллахым деп дуа кылдым. Өтө аябай жакшы экен. Ibadattарыбыз толугу менен болуп атат, Кудайга шүгүр. Жашоого жашоо немеси Өзгөрдү башкача. условиясы жыда жакшы, бар жогу жакшы. Люкс гостиницаларда жашап атабыз. Тамактары өтө жакшы. Бизге мынантип жок жерден Алла Таала чакырса ушундай болот экен. Кандай себептер менен уже мынантип өзүбүз да билбей эле келип калдык зыяратка. Эми атам менен энемди алып келген биринчи эле ошол бизге кабар укканымда эле мен атам менен энемди барса барам, болбосом жок деп чечим чыгардым өзүм. Билетти отказ кылам деп. Бул кишилердин өздөрүгө дагы айттым. Эгер сиздер барбай турган болсоңуздар, анда мен барып путевканы отмена кылдырам, лучше бирөөгө бердирем. Мен шартым туура келбейт экен деп айтам деп ойма кылып калдым эле да. Анан 2-3 күн жанагына барып начальство менен сүйлөшкөнчө жумуштар менен болуп өтүп кетти. Кийин эми Алла макул салыптыр атам менен энем. Анан чогуу келип калды. Бишкекте турушат. Ошолор дагы бардыгы урушту бизди. Сиздер барып, умрага барып, Алладан тиленсеңиздер, бизге Аллах Таалам көрөк береттир. Үйдө отуруп тиленгениңиздер кабыл албастыр. Барыңыздар, биз ниет кылып сиздерди жөнөтөбүз деп ниет кылып койгонбуз. Мына Аллах сиздерди чакырып жатат, барыңыздар деп. Мен билишимче ар бир ата эне ушу балдарды аяйт. Ошолорго бирдеке кылып берейин дейт, ошолорду тукка тургузайын дейт. Ошондой максаттар менен ата эне бала чаканы чоңойтот. Ушу ата эненин максаты эле ушу балдарга жакшылык болуп, ушуларды туура жолго башташ болот. Үйдө айткан болчумун. Биз барсак бир эле ибадат кылып калат экенбиз. Сиздер менен барып биз двойной ибадат кылып келишти каалайбыз. Ошол үчүн сиздер менен баралы деп айтканмын. Биз азыр Кудайга шүгүр кылам, Аллахым кабыл кылсын бардыгыбыздын умраларыбызды, бардыгыбыздын ибадаттарыбызды. Бирок Аллахым кабыл кылса, биз жолдошум экөөбүз бул жактын дубасын алыш максатыбыз. Аллахым кабыл кылсын, эки эселеп берсин дейбиз. Ошол эле ниетибиз. Эң негизги түрткү болгон, себепчи болгон мен көп жылдан бери, уже 5 жылдан ашып калды иштеп атам Айнекстан компаниясы. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жетекчиликке анан Айнекстандын эмгек жамаатына терең ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Мединада дагы, бул Меккеде дагы мешиттерде дуа кылып атканда биринчилерден болуп эле биз дагы ошо
Айнексан эмгек жамаатынын дуаларды кылдык буюрса. Алла Таалага шундай шүгүрлөрдү кылабыз. Шунчалык бизди өзүнүн кудурети менен шу ибадатка чакырып, шу биздин шу толук аткаруу ибадатты аткарышка шунчалык жол ачып, шарт түзүп бергенге биз только Аллага шүгүр кылабыз. Жана менин шу балдарым, кыздарым себепчи болгон жана Амин. амин. Шу жана Айнекстанда иштеп аткан чоңдордун ошолорго дагы ыраазычылык билдиребиз. Алла Таала ушулардын дагы иштерге ийгилик берсин, эч кемчилик кылбасын, өмүрлөрүгө барака берсин. Амин. İşleri. Bismillahirrahmanirrahim. Эң жакшы компания экен, эң жакшы устаздар экен. Бизге билбегенибизди билдирип, көзүбүздү ачты. Көп жерлерде айтып, бардыгыны башыдан акырына чейин түшүндүрүп айтып берди. Бардыгыны билдик, Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Китептен окуп билгенче көзүң менен көргөн жакшы экен. Өзүбүз көзүбүз менен бардыгын көрдүк. Аллага шүгүр, булардын ишиге ийгилик. Аллахым дайым колдоп жүрсүн. Рахмат бизди ушул жерге алып келип, бизди колдоп, коштоп, кубаттап жүргөндөрүгө. Амин. Алла разы болсун. Мен дагы бир кошумча кылып кетти турган нерсем бул биздин мана шу ажы башчыбыз устаздарыбызга жыда өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Алар бизге шунчалык бар жок түргөтүп, умраны зыярат кылдырып, мана шу бүт условияны жакшы түзүп, мен шарттары жакшы кылып түзүп бергенге ыраазы болом. Шу акыттан булардын шарт түзгөн шарттары жакшы экен, бул компания жакшы экен.